激动的心，脚下生风。龙飞燕凤绕柱，麒麟望苍穹。那大蝴蝶儿红柴门，让我放手穿越了时空。四合院里雕花窗，带回了儿时的梦。绿柳垂白蛐蛐儿叫，海棠花儿红，海棠花儿红，海棠花儿红。汉与青蛙护城河，抬眼看风致。我在那牌楼前，感受祖先的光荣。我属龙，站在这龙的京城。我属龙，站在这龙的京城。脚下时时传来的轰鸣，岁月的阵阵传来的热浪，它撞击着我的心，它撞击着我的心啊，它震颤着我的心。Менин байкашымча сен бош жүрбөйсүң. Жыйынды да жакшы ачасың. Бул тамакты да жакшы көрөсүң, Ооба. Сен бул оорулуу адамдарды жакшы көрөсүң, Ошондой. Сен бийди да жакшы бийлейсиң да. Эй, сен өзү көрүнгөн эшикти кага бербечи, мындай маалда. Сен айтып турган бул бийдин иши. Ошону айтам. Мен барып сарымсак ачы берейин. Отур ордуңа. Чыдай албай калдыңбы? Oo, ata, çoğ apa, Şiyav ata geldi. Барыңар келиңиз, Отургула. Майрам куттуу болсун. Өтүңүз, Майрам куттуу болсун. Лавшау, майрам куттуу болсун. Отуруңуз, тез. Келиңиз, Сырткы кийимиңизди чечиңиз. Отуруңуз. Кел. Орындукка отуруңуз. Орун алыңыз. Жарайт. Рахмат. Рахмат Левиз эке. Şiyav ata келиңиz, чай ичиңиз. Келиңиз. Мен негизи бул жерге келбейт го дегем сени. Мен келбей каламбы? Мен мында келбегенде кайда барам? Бул эки жубар эмбекти карачы. Ага айланып үйрүлгөнү менден да жакын. Муну карачы. Кызганып турасыңбы? Ай, чай ичкенди кой, отуруп чүчпараны түй. Чүчпара түйгөн эмнеси? Колу икемге келмек беле? Ай, мунуңарды мен түйе албаймын го я. Угушумча Лаушяу, сен ошо бир жылда Бейжинде айылдан алып сатарлык жасап, көп акча тапты дейт го? Андай көп деле эмес. Суу сепкендей эле. Бул эмнени айтып жатат? Сен алдыгы тилиңди бурабай түздөп сүйлөсөңчү. Антип сураба. Агам бар го, башканы жасай албайт. Муну жасай тургандарга айтыңыз. Карагыла. Дагы мына карындашым мени тишинде. Мени реформа жаңы кирип келгенде жакшы убагында үлгүрдүм го. Партиянын жакшылыгы ушул да. Ай, Лавшау, сен үйдү алып кайра сатасың го. Менин бул кичине короом канча болот я? Жеңе, бул короону айтпай эле коеюн. Тигин айтсам, тигил дубал тамдын өзү да аз дегенде 70 000, 80 000 юан болот да. Чын элеби? Бардыгы кирпичтен жасалганда. Ошондой эле акча болуп калабы? Дагы ишенбей турасыз го. Сен эмне кылмаксың? Короону саткың келип турабы? Ай, мен бул короону сатсам, биз кайда турабыз? Жөн гана мен баасын билейин дедим да. Канча болот экен деп. Аны билгенде эмне кылмаксың? Ал ошол азыраак үй сатаардыгын жасап, азыраак акча тапты. Эмне болду? Тунуп кеттиби? Ой, бул чалган теттеги.
70-80 ming yuan emес. Миллионго болсо да сатпаймын. Сага миллионду ким берет? Сага айтып коем, мындан кийин мен үйүмө келгенде үй алып сатарлык ишиңди айтпа. Карачы. Ой, мен тамашалап жатпаймынбы? Болду. Сууну кайнаткыла. Чүчпараны бышыралы. Чүчпара бышырабыз. Жүрү кетти. Чүчпара бышырабыз. Шарап куурмашты чыгарбайсыңарбы? Бүгүн агам менен кичине ичип койбосом болбойт го? Шарап куурмаштын кереги эмне? Бардыгын басып түшөт. Чүчпаранын өзү шарап. Силерге айтып коеюн, кийинки аптада мени издеп келбегиле. Келер аптада мен үйдө жокмун, жумушум бар. Ошондо, үйдө болбосоң кайда барасың? Бир досум Шиданда сода жасайт. Гуаңжога барып зат алып келет. Ага жабышып барып келмекчимин. Токто, Леңзі. Сен бул кийим соода ишине эмнеге аралашмаксың? Бул болобу? Ошону айтам. Ал жак ошондой. Ар кандай. Анын үстүнө кийим-кечек чөйрөсүн билесиңби? Үйдө бош олтуруп, жөн эле сандалгандан жакшы го. Апамдан акча сурасам, апам суранычыма маани бербейт. Акча табайын деп ойлоп жүрөм. Ушул эле жагдай үчүнбү? Муну ал. Бул эмне кылганың? Унутуп калба. Мен сенин агаңмын. Сага айтып коеюн. Сен соода жасай албайсың. Барбай эле кой. Акчаны мен берип турам. Сенин акчаңды эмнеге аламын? Дагы мынте турган болсоң, сени көзгөлбөймүн. Үйгө кеттим. Акмаксыңбы? Мунуң эмне? Атайладыңбы? Леңзиде дагы мындай жигер бар экен го. Мен ушунусун жактырамын. Ошондой. Жакшы көрөрүңдү билем. Бирок ортобуздагы келишимди унутуп калба. Унутканым жок. Ой, Леңзі, кайда бардың? Эмнеге кеч келдиң? Сенин жолугалы дегениңди унутуп калыпмын. Унутуп калдыңбы? Мында күткөнүмө 1 сааттан ашты. Классташым менен бирге Шыданга бардым. Кечириңиз, Мындыр ага. Жумушуңуз барбы? Алып ал. Түзүк. Мага ушинттиңби? Леңзі, сен билбейсиң. Азыр базарда кең таралып жаткан бул 3-9-лук тунук алтын. Нак түрлүү буюмдар соода сарайынан сатып алдым. 1000 канча юан. Ишенбейсиңби? Ишенбесең мына талону да бар. Сага берейин. Алып ал. Болду, көрбөй эле коеюн. Мындайды бир көргөн эле адамдарга сунуштайбы? Ойлоп көрүңүзчү. Сиздин бул шакекти алсам, бул кандай болгону? Леңзі, сага эмне болду? Мээң иштебей турабы? Леңзі. Ата, Тяньжиңдеги жумушуңуз кандай болду? Чарчап калдым. Тяньжиңдин катуу дарак бактары болот экен. Жазуу тартуулары да, бактары да катуу. Сиз бүгүн кете аласызбы? Бир аздан кийин машинама түшсөм, кеч киргенде жетишем. Жарайт, сиздин алдыңыздан чыгам. Макулбу? Болду, машина кармай салсам болот го дейм. Чынай, Сүргө, Мөңдүрдүн кызматтан баш тартуу ишине атаң менен чоң атаң макулбу? Ой, айтасыз да. Атам ойлонуп да койгон жок. Бошосоң бошой бер деди. Жакында эле Жапониядан келген. Ушул ишти уга салып айрыкча кубанды. Ал бирок кетүүмдү тилейт окшойт. Ата, сиз менин ишимди эмнеге сурабайсыз? Сүргө, атаң менен катышым бар экенин өзүң билесиң. Сага жакшы мамиледе болгонум эмес, анын көңүлсүз болушун каалабайм. Сен азырынча мекемеде иштей тур, кийин баары болгондо кетсең да болот. Ата, сиздин оюңузча, жаныңызда ал жардамчы болсо жетеби? Андай юридикалык башкарууда иштейби?
Ал белгилүү болгону менен болгону ушундай болот. Бул Ата, апа. Оу. Айланайындар. Келдиңерби? Ата, апа. Бүгүн кандай сонун күн. Экөөң бирге келипсиң го? Сүргү чакырган. Жумушум бар дейт. Баозунун кандай жумушу болду экен? Менин болжолум боюнча дагы да ошол жумуштан бошоо иши чыгар. Ой. Бул ишти али киши ойлоп жүрөбү? Бул бала бекер арамтер болуп жүрөт окшойт. Абайлаңыз. Салам Мантаң. Ой, Шау ага. Шау ага. Келиңиз, келиңиз отыруңуз. Кел. Кел алдыгына. Отургула. Кел атсам алдымдан чыгыптыр. Ой, ата, апа, сиздер да бияктасыздарбы? Баузы, Оу. элдин баарын жыйнап алсың. Эмне деген жумушуң бар сенин? Ой, ата, эч кандай жумушум деле жок. Биринчиден тамактанып алалы. Тамактанып бүткөндөн кийин айтайын. Кая тур. Айтып коюп тур тамактан. Сүргү. Айтмакчы болгонуң сөзсүз чоң иш го. Анда биринчиден айт. Тамактанан жейсиң. Жарайт. Айт дедиңиз, айтайын. Ата, мен ар жолу арткы короого барганымда биздин Лоңжинин тигил эски кире беришин менен жапай өрдөгүн көрсөм болду. Үй бүлөбүз Лоңжи экенин эсиме алам. Үй бүлөбүздүн өзү Лоңжи го. Ата, жагымсыз сөз айтайын. Айыпка буйрбаңыз, Менин сезгеним сиз ошол жылдардан бери Лоңжини такыр эле унутуп калдыңыз. Мен Лоңжини унутуп калыптырмынбы? Ата, сизден сурайын. Үй бүлөбүз эмне жасайт? Үй бүлөбүз ата бабабыздан тартып түгөл ири дарак менен машыккан. Муну тижарат заводу дейт. Азыркынын сөзү менен айтканда, үй бүлөбүз бир жекече курулуш менен машыккан тобу ушундайбы? Мына дал ушундай. Содан Анда сизден сурайынчы. Биздин Лоңжинин руху эмне? кайсы жагындагы рух? Ата, айтайынчы. Муну сиз ошол кезде мага айткансыз. Биздин Лоңжи эң керемет, кесип бирликке негиз калган алдыңкы мунар. Жакшы чыдамдын аркасында айдыңкы как тилген ата каздай кайратын көрсөтүп, кажыр кайрат менен экинчи болот. Лоңжи чагын чеберканадан шаар журтуна аты маалым. Мантаң, карачы. Сүргүнүн сөзүн кандай керемет. Ата, чоң эне, ата апа. Сиздер билесиздер, азыр биздин эски курулуш отряды биздин Лоңжинин руху менен салыштырганда алар чендей албайт. Азыр элибиз реформаны тереңдетип, көп түрдүү чарбалыкты жалпы өнүктүрүп, жалпы биргелешип жатат. Кайрадан бабабыздын Лоңжиге мураскерлик кылуубузга бир чоң жакшы пайда. Ата, бул кандай жакшы иш. Сиз эмне бизди колдобойсуз? Мен сени колдоймбу? Уулум, чын эле ушундай ойлогон болсоң, апаң чечимге келди. Апаң сени колдойт. Шаужи, анда биз Негизи позиция билдирүүгө шашылба. Бул ишти айтсак, Шау ага атамдын тууганы, боордошу. Сөзсүз баланы жарга түртпөйт. Жакшы иштесе акчаны көп табышы белгилүү. Жакшы иштей албаса байый албайт. Ата, бул сөздөрүңүз бир аз басынтуу болду. Мен Шау атама жабышып ойлогон биринчи ишим биздин Лоңжинин эски калыбын кайрадан көтөрүп чыгуу. маселе жок. Караганда бул шериктештиктин атын кайра өзгөртөбүз. Мантаң, болгону сен макул болсоң, биз Лоңжин шериктеши деп айталы. Сүргү. Шериктештиктер сени колдоорун билебиз. Мекеме ушунча жылдан бери сени бекер тарбиялаган жок. Чып кете берсең болобу? Мамлекетке уят болбойбузбу я? Эй Жузи, мен айтсам, сен келечекте уулуң сени менен атаандашат деп коркосуңбу? Бирок уулуңдун жанагы айтканы туура. Силерди жебеген адам болбосо, силер реформаны тереңдетүүгө дитиңерди бере албайсыңар. Дайыма тантырактап жүрөсүңөр. Мында баланы айтып жатып мени аралаштырганың эмнең? Шау ага дагы эски курулуштар менен иштешет. Чоң-чоң тааныштар бар го? Жүзү, алгач баштаганда кыйыныраак болот. Кийин андай боло бербейт. Шау ага,
сиздин ишенгениңиз бар го, Ишенбесең сүргүнү кое берип көр. Андай болсо, атамды угуп көрөлү. Ата, мен алда качан чечип койгом. Эмнени чечип койдуң? Ата, сиз билесиз, мени колдооңузду үмүт кыламын. Мени колдобосоңуз, менде амал жок. Жумуштан чегинемин. Эмне? Анда мен эмнени айтсам да болбойт экен да. Мында эмнесин отурамын мен? Эркиң билсин. Ой, Жубарымбек, канатың жетилген экен, Бизди мында чакырып келип алып, уруштурган турасыңбы? Же акылдашкан турасыңбы? Атаңа кантип сүйлөп атасың? Жубарымбек, сага чын сөздү айтайын. Баятан айткан сөздөрүңдүн жөнү бар. Негизи сени колдойм дегем. Мына мындай болгондо сага жол койбоймун. Ата, сиз кайра тезирээк келишиңиз керек. Капырай, атаңдын кызматтан бошошуна кошулуу шериктешибиздин аты Люң арыбын иштете алуубуздун өзү оңой эмес. Азыр орун такталды. Мен Шиянганга кайып мында болгондо, силер кандай ишенсеңер да короону жакшы реттеп, сүрөтүн мага дороож бергиле. Чын, мага бир короо жай каралашып жүргүлө. Кийин Бейжиңге көпкө туруп калышым мүмкүн. Жарайт, кабатыр болбоңуз. Бул бий аузу көөдөнүн кактыгы сиз менен бирге болууга. Чын эле, бий аузун айтканда, бий аузу бар го, биздин шериктешибизге кошулуу ою бар. Мага бир канча жолу айтты. Экөөң кандай карайсыңар? Сүргү, сен кандай карайсың? Менин карашымча негизи бул бий аузунун эсебин көрөлү. Түшүнгөндөн кийин барып, аны менен байкайлы. Мага салыңыз. Көргөнгө кеттик. Ооба, сенин түйшүүң дурус, жарайт. Бул ишти сага тапшырдым. Сен өзүң бүтүр. Ооба, болот. Ата, угушумча бул жолу Шиянганга барып той жасайсызбы? Бул ишти түшүндүңбү? Ооба, апамдын айтып жатканын угуп калгам. Ал келинчегиңиз жакшы болсо, той жасап калганыңыз жөн. Ошондо жаныңызда сизди карай турган адамыңыз бар, ушундай эмеспи? Өкүл ата, ушундай го. Жарайт. Экөөңөр ушундай десеңер, мен ойлонуп көрөйүн. Бирок уктуңбу? Шия ата жок да. Юрус өкүлү болгону менен көбүрөөк көңүл бөлөм. Мындайча айтканда, мындан кийин сени мен башкарам. Жарайт. Сен башкарсаң башкара берчи. Келиштик. Чын эле, сурайын деп унутуп баратканмын го. Өткөндө Лиңзига сунушталган шууруну алдыбы? Ой, мындай болбогондо ал сага макул болбогон болду го. Ал шууруну кабыл албаганы, сени жактырбаганы. Бирок биз эр азаматпыз го. Айткан сөзүбүз эсеп. Лиңзи сага макул болбоптур. Анда эртеңден баштап Лиңзига сөз айтам. Мени күтпөңүз. Сүргү, мен башынан сөзүмө турам. Бирок кайра сурайынчы, сен Лиңзинин макул болбогонун кайдан билесиң? Бул сөзүңө караганда күдөрүңдү үзбөптүрсүң. Эртең саат толук кабарын берем. Келиштик. Анда күтөм. Устат, апа. Ой. Меңдүр, сен кайдан келип калдың? Дагы бир нерсе көтөрүп келипсиң го? Устатыма кур кол келсем болбойт го? Отур. Келиңиз отур. Кел кой, отур. Отур. Айтып сураба. Силердин улуңжу бар го, атаңдын тарбиясы жакшы экен. Азыр сен булардын бардыгына жетилип алдың. Ал эле эмес, кел бирге тамактаналы.
Gel Мыңдыр. Gel. Ала кой, ал. Чындап азыраак шарап ич. Леңзі мынчалык кечте кайда кеткен? Леңзіні сураарыңды билген элем. Келиңиз устат. Кеттик. Gel kettik. Men көп ич албайм, 1 жылда 2 эле жол ичем. Устат, сиздин айтканыңыз ал эсимде. Мени Азамат дегениңиз дагы. Менин аял алуума жардамдашам деген болчусуз. Маселе жок. Бул сөздү мен айткам. Анда болду. Мен бүгүн ушул жерге көбүрөөк отура турайын. Сен көп отурасыңбы? Меңдөр, сен Жубарымбек эмне жасап отурганын билесиңби? Леңзинин келишин күтүп, ага бетме-бет сөз айтмакчысыңбы? Ушундайбы? Менин оюм ушул. Меңдөр, сен Жубарымбек устатыңдын оюн туура эмес түшүнүп алган окшойсуң. Мен сени боло турган Азаматсың дегенмин. Бирок сени күйөө бала кылып алам деген эмесмин. Ай, Мыңдыр, мындай болгондо сен күтпөй эле кой. Алиги Лиңзи классташы менен бирге Жуянга кийим кечек алып келгени кеткен. Эртең кечинде келет. Устат, эми гана түшүндүм. Чын көңүл эмес экенсиз. Мени көзгө да илбейт экенсиз. Hey, мен айтайынчы. Карап коюп боланы. Бирок кандай болду? Лиңзига жолугуп алдыңбы? Ушундай соонун шууруну сенден албаймын дебедиби? Такпайсың дейт. Ага, үйтпеңиз, бул иш кандай болду, айтыңызчы. Ага, бир аз шарап ичип алып баардыгын ыргытасызбы? Миң канча уяңдык шууруну ыргытып саласызбы? Канча миң юан болсо болсун. Айтар кереги жок. Сен албасаң, анда мен сизге жардам берип сактап коеюн. Лиңзинин эмнеси жакшы? Анын жашы да келип калды. Иштеген кызматы да жок. Ар күнү кечте Шидин кечки базарына барып жайма-жая таба турган анча эмес. Атасын негизи ооз калбай эле коелу. Күн бою экөөбүздүн жаныбыздан салпактап тамак аңдыйт. Сен айтчы. Туура айтасың. Ошондой эмеспи? Сага айтайынчы. Анын атасы Любияуну ооз калсам эле ачуумдан жарылчудай болом. Анын эмне деп айтканын билесиңби? Эмне дептир? Күйөө бала болууга дараметиң жок деди. Туй! Ал менин атам болууга дараметсиз негизи. Бул бияузу бүгүн сага ушуну айттыбы? Ошону айтпайсыңбы? Бүгүн өзүм айтты. Бетим айтты. Капырай ушундай деп сүйлөдү устатың. Ал ким экен анчалык сага мындай сүйлөөгө кантип тити барды? Адамга бет болуш керек да. Бүгүнкүгө чейин, эгер мен сен болсом, Улуй фамилиясын көз килбейт болчумун. Биздин шериктешибиз менен дагы мелдешмекчи дагы. Туура айтасың. Мен Мыңдыр бүгүндөн баштап Луй фамилиясын көз килсем, атым өчсүн. Ага, туура айтыптырсың. Сен үчүн өчүңдү алып берейин. Биздин Уаң үй бүлөсүнүн жүзү үчүн эртеңден баштап алардын үйүн оңдурбайм мен. Кандай? Аларды сабайсыңбы? Аларды сабап алып эмне кылам? Анда кандай кыласың? Айт. Барып Лиңзини алам. Лиңзи, кел жиректик го. Мында келип бизге иштебейсиңби? Баузы, ойлоп көрсөм, силердин бухгалтерияңарда чындыгында иштей албаймын.
Эмнеге иштей албайсың? Окуу курсун бүтсөң, эсепти ойноп отуруп чыгара бересиң. Ишке киришсең, биринчи жарым жылда сага 4 суяң эмгек акысын берем. Жарым жылда ишти толук өздөштүрсөң, дароо сага сыйлык акысын да берем. Сен акчага кумар эмессиң. Унутуп калба. Сен тигил жакта элге жумуш жасайсың. Ал бул жерде сен башкаруучусуң. Ушундай го. Жаратылышымдан эсеп менен иштей албаймын. Жада калса өзүмдүн эсебимди да аныктай албай жүрөм. Андай болсо ойлонуп көрөйүн. Мындай болсун. Болбосо бухгалтерликти иштебей эле кой, башка жумушта иште. Силер эски курулуш менен аралашасыңар. Башка иште такыр иштей албаймын. Дагы да эмгек сиңирбей. Силердин акчаңарды тегин ала албаймын. Атам да силердин ишканаңарга баруумду каалабайт. Эмне? Атаң жибергиси келбейби? Эмне үчүн? Болду, Баузы, рахмат сага. Мен ошол кыздар менен бирге иштей берейин. Лиңзі. Убагында курулуш шериктештигин ачуу оңой эмес деп айткан элем. Кандай болду? Айтканым келдиби? Азыр Мүндүр менен Сүргү эч кандай шылтоо таба албай, күнү бою там сатуучулар менен салпактап жүрөт. Ай, убагында Баузунун эски курулуш тобунан кетүүсүнө кошулбасам болот эле. Лаушияга кайтып келгенде жакшылап сурап көрөйүнчү. Сизге айтып коеюн. Акылдуу болуп, тапкан оюңар ушул. Лаушияга жаман адатын өмүр бою өзгөртө албайт. Бул эмне кылганымын? Ай, Ляшау деген телефон чалып, алиги Х аттуу аял менен үйлөнөрүн айткан. Шангаңдагы чиркөөдө христиан дини боюнча нике салтын өткөзмөк деген. Мындай болгондо ал келе албай калып жүрбөсүн. Мындайча айтканда Шияу агамдын бул тою машакат менен келди го. Жакшы иш деп эстейли. Ушуну айтам. Аны көрбөйсүңбү? Канча 100 миллиондогон акчаны тапты. Дагы өзүнөн 20 жаш кичинекей аял алды. Балесин карачай, өзүнүн ким экенин да унутуп калды. Бул Шияу агам шериктешти ачты да кетип калды. Мүндүр менен Сүргү кантет? Оу. Siz Şanganbı? Men Uan Mantangmın. Sizdi bilem go. Gelin ekensiz go. Lauşya oğayım ne oldu? Men bilmedim. Azır jakşыбы? Кандай болуп калды? Gel alalık. Biyab ata. Жүрөк сөзүмдүн баарын сизге айттым. Азыр эң маанилүүсү сизди эртерээк кайын ата деп чакыруу. Агам эч кандай алдабайт. Мен айтсам, сенин биздин Лиңзига деген бул махабаттың чын эле терең экен. Бирок мен Лиңзига миңдүр сөз салып жүрөт экен десем, аны айтпай эле коюңуз. Ал да Лиңзига сөз айтып жүрөт. Бирок ал экөө мүмкүнбү? Сенин оюңду түшүндүм. Кайра барып, Лиңзи менен сүйлөшүп, экөөңдү кошуп коеюн. Бияп ата, ушул сөзүңүз эле жетет. Сиздин Бадахуудагы үйүңүз 1 айга жетпей сатылып кетерине кепилдик берем, карап туруңуз. Муну сен айттың. Мен айттым, келиңиз, келиңиз. Келичели. Келиңиз. Ай, чал. Чал жүрү тур, уктайлы. Ата, чоң эне. Сизге бир нерсе айтайын. Караңызчы, биздин үйдүн терезеси, айнектерин караңызчы. Бардыгы сыртка караптыр. Көрүнүшү ушундай жаман. Мына кечте сени кайсы бирөөнү учуруп келди? Мени тургузгандай. Sen kojoyun bolgonуң менен бирок чоң энеңди алмаштыра турган дараметиң жок. Жок, ата, чоң эне.
Бул аптада үйүбүзгө конок келет. Кандай конок? Кымбаттуу конок. Жарым күн жалынып жалбарганда ал араң көрөйүн деди. Айтуусунча эки карыяны көргөнү келет. Биринчи жолу келмекчи. Кымбаттуу коногуң бийкеш чыгар. Ошондой. Мындай болгондо сенин колуктугуң болду го. Ошондой десе да болот. Ошондой десе дейсиң го. Айтчы, кимдин кызы? Аты ким? Чоң эне, сизге мындай айтайынчы. Бул кыздын атасын жакшы тааныйсыз. Бул кыз көптөн бери атамдын атына кызыгып келет. Бул жолу атамды көрүү үчүн келмекчи. Атайым мени көргөнү келеби? Анын үйүндөгүлөр мени тааныйбы? Ооба. Маал катпай тезинен айтпайсыңбы? Ал кимдин кызы? Болуптур. Бул кыздын аты Лиңзы. Лүй үй бүлөсүнөн. Лүй устаттын кызы. Эмне? Бияузунун кызы менен сүйлөшүп жүрөсүңбү? Ошондой. Сен эмне болуп анын кызын жактырып калдың? Ой. Кыздын баатырлык касиети бар. Була чын эле ага. Сага бир ишти айтайын деген элем. Бул ишемиде Лиңзи биздин үйгө келип конок болот. Азыр эле эстедим. Ушул ишибизде сен фаңчанга таш майдоого материалына барып келсең го, бул иш абдан маанилүү. Же болбосо башка күнү барасыңбы? Жетет. Керектүү ишти жасап алайын. Лиңзини го сен күтүп алсаң да болот. Ооба. Ага, анда бул ишти чынында өзүңө тапшырдым, Туура көрөсүңбү? Эмне болуп кетти? Көп көрүп көзүм талып кетти. Эс алайын. Чарчагандыкы го. Сүргө. Ал? Менин оюмча, Лиңзинин сени менен бирге болгондон көрө мени менен бирге болгону жакшы. Ага. Бардыгын ойлодум. Бул бир жылда мен эч нерсеге карабастан, токтобостон сага бир жакшы келинчек издештирейин. Макулбу? Жок дегенде Лиңзидан сулуу, андан акылдуу болобу? Атаң менен чоң энең Лиңзинин келе турган ишин билеби? Аны сураба. Мен келип эле аларга айттым эле, Лиңзини бияузунун кызы экенин билгенде кандай болгонун ойлочу. Экөө тең ыңгайсызданып калды. Аларга бул үйдү тазалап койгула, Лиңзига даамдуу тамак жасап бериңиздер, дедим эле, экөө тең үнсүз калды. Ошондойбу? Маданият зор төңкөрүшүн убагындагы ошол бир жарыбаган иштер го. Ал эсине сактап жүргөнү эмнеси? Бир аздан кийин тиги балыкты кууру. Лиңзи түштө ушунда тамактансын. Макул, жарайт. Чоң эне, убара болбоңуз. Күндөгүдөй тамактансак болду. Болуптур. Лиңзи, карачы мени тарткандарыма. Атаң тарткан сүрөттөрдөн башкача. Ооба. Атам тарткан ошол чоң тасмалар көп ичип алып тарткан сыяктуу. Мышыгы мышыкка, жолборсу жолборско окшобойт. Сиздин тартканыңызга окшобойт. Кандай гана назик, кандай гана сулуу. Сүрөт тарта турган адамдардын бардыгын, ал баарын жактырат. Бул Лиңзи го чын эле Лүй бүлөсүнүн акыркы урпагы, Баузы. Лиңзинин эстетикасы сенден жакшы экен. Албетте карачы. Лиңзи, анын тартканын көрбөй эле кой. Аны мактабай да кой. Көңүлүндө ким болсо да билет. Сенин атаңдын тартканын анын тартканынан алда кайда мыкты. Андай дебеңиз. Чоң эне көрүңүзчү, атамдын бул аялды тарткан сүрөтү кандай гана кооз. Мындай каруулук айтпаса да. Чоң эне сизге кандай гана окшош экен. Ооба. Ошондой, муну караңызчы. Караңызчы. Кана, мен көрөйүнчү. Караңызчы. Караңызчы.
Капырай, ай мага окшоп турат го. Муну мени карап тарткан го дейм. Сүргүнүн чоң энеси мактанчак. Мени тарт деп болбой койгондон кийин көркөмдөп тартканга аргасыз болгом. Чоң энемдин өзү эле ушундай сулуу, көркөмдөөнүн кереги жок. Айланайын кызым, сөзүң жагымдуу экен. Ай, болду. Мен балык кууруйун. Ай, чал. Ай, келчи бери. Мага тамакка кол кабыш кылчы. Чоң эне, сизге мен жардамдашайын. Сен мында отур. Мында Сен отур. коноксуң. Жегенге даярдансаң болот. Мен барайын. Илиңиз көргөн чыгарсың. Айттым го, атам менен чоң энем сени сөзсүз жактырат. Баузы, Оу, Мундурага кайда кеткен? Ал түштө үйгө келип тамак ичпейби? алиги Миңдүрдүн шериктеште жумушу өтө көп. Ал келе албашы мүмкүн. Ленгзы. Жей Тез кой. балыктан жей кой. Кел гана. Кел сага салып берейин. Ай, сен да же. Көбүрөөк же. Ошо Эй, балык алып бер. Айтып коеюн. Үйдү көрүп алдың. Атам менен чоң энемди да көрүп алдың. Мындан кийин колуң бошто келип тур. Макул. Ленгзы. Атаң айта бар. Атаң менен болгон ортодогу иштердин бардыгы өтүп кетти. Мен баарын унутуп койдум. Лиңзы, атаңдын сөзүн түшүндүңбү? Анын айтканы Баузу менен жакшы мамилеге өт дегени. Чоң эне, чындыгында мен Мундур агам менен да жакшы мамилеге өтөмүн. Ошондойбу? Чоң эне, мындай го. Алиги анын атасы агамдын устат эмеспи? Лиңзи дагы агамды өз агасындай көрөт. Ал мени менен достук мамилесин болушу жакшы го дейм. Амалиятта бардыгы окшош. Жок, кандай болот? Окшобойт. Эгер Мундур агам бүгүн бар болсо жакшы болмок эле. Лиңзи, сүйлөй бербей сен көтөрүп кой. Атам менен бирде алып кой. Ата, сиз менен бирге шарап ичсем мени күнөөлөбөй чыгарсыз. Жок, күнөөлөбөйм. Муну аялдан чыккан ардагер дейбиз. Ошондо. Кана? Азыраак куй. Кел, Азыраак куй деме. Ата, келиңиз. Кел агай, кел. Азыраак ич. Акырын. Кел, куурмаштан же. Алгыла кел. Кел мондан жегиле. Кел тамактан жей кой. Жегиле. Ата, апа, мен кайтып келдим. Ай, сен бүгүн кайда кеттиң? Эжекемдикине бардым. Ырас эжекем кийинки аптада үйгө келем деди. Эжекең сүйлөшкөн жигити менен кандай болуптур? Эжекем аман эсен, жакшыбыз деди. Сүргө кайра келдиби? Баузу Лиңзини узатып кетти. Бүгүн Лиңзи келди. Баузу сага айткан жок беле? Айткан. Лиңзинин сөзүнө таң калдым. Сени менен жакшы экен го. Ал чын эле ушундай дедиби? Ооба. Ошентти. Сени аны дайыма тамакка чакырат экенсиң. Сага өзгөчө рахмат айтты. Болду. Сен эмне демекчисиң? Ооба, бул Лиңзи Баузунун колуктусу Муңдур менен кандай тиешеси бар? Мен Лиңзинин ошол оюна карап, ал буюрса Муңдурдун келинчеги болобу деп ойлодум да. Ай, бүгүн барго. Лиңзи келе калып, атаң жакшы көрүп калды. Жакшы көргөндө дагы чыныгы өз кызы сыяктуу. Бул бала жаман эмес. Сен ага эмнеге жакшылап сөз салбайсың, Айтсаңчы, сен Баузудан 2 жашка улуусуң да. Кандай болсо да анын агасысың. Баузунун сенден тартып алуусуна жол бербешиң керек. Эй. Сенин бул эмне дегениң? Муңдур сөз салса эле Лиңзи колго түшүп береби? Мына бул түрү менен. Ай, Муңдур, атаң сөзүн укпа. Ай, чал. Деги сен кандай сүйлөйсүң? Баузуга мен өзүң бурулуп турат, Сен Муңдурду жакшы көрбөйсүң. Мен байкасам, Муңдур Лиңзига абдан төп келет. Сен аны кайдан байкадың? Кайдан байкадың дейсиң? Лиңзидан байкадым. Аны Муңдурду айткандагы сөзүнөн байкадым. Эмнени байкадың? Байкаганың кастык. Сага айтып коеюн. Ар кайсыны сүйлөбө. Муңдурдун алдында мындай сүйлөгөнүңдү кой. Бул Жубарымбек сенин сөзүң боюнча Баузуну жакшы ишине тоскоол болот.
Лиңза, бүгүн көңүлдүү болдубу сага? Сенин атаң менен тааныштым го. Ал киши абдан сүйкүмдүү экен. Жактырып калдым. Атамды жактырып калдыңбы? Карыя кубанганда жакшы болуп калат экен. Каза болгон менин чоң атам сыяктуу. Болуп тур, машинаңды байкабай да. Лиңза, тура турчу. Кое турсаң, мен сага бирдеме айтайын. Көрүшкөнчө. Ага, тур, уктаба. Сага бир жакшы иш айтайынчы. Ага, бул Лиңзини барго колума кондурайын деп калдым. Бул жолу үйгө алып келүү дагы оңойго түшпөдү. Атам көрүп өтө ыраазы болду. Айттым го, ошол болоорун. Эмне болгонун ойлочу. Мен дагы Лиңзини сүйүп калдым. Таптакыр сезген жок. Жарайт ага. Уктай бер. Менин дагы жумушум бар. Мен кетейин. Укта. Уланта бер. Эй, чыракты өчүрүп койчу. Ооба, макул. Өчүрөйүн. Эмнени карап турасың? Эмнени карамак элем? Көрдүңбү? Алиги аял дагы келди.